أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبور وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. آمنت بالله صدق الله العظيم. Allah sizlerdi
Topraktan jaratты, keyin bir tamчы sudan, keyin силерди jup-jup kılıp jaratты. Ar bir ırgaçı mahluk boyunda bolgonunu törөгөнүн bарын Allah'tın iliminde. Jana kimdin ömrü uzun bolot, kimdiki kıska bolot, bul dagы Lavhul Mahfuzda kitepte жазылган. Albatta bulardan bari Allah'a жеңил. Eki deniz birde emес. Muna olsa birөөсү tattуу чаңкаганды басат, иштең жагымдуу, ал эми экинчиси өтө ачык, туздуу. Ар биринен таза этти жейсиңер, жана андан маржандарды чыгарып кийесиңер, жана көрөсүңөр кемелерди, сууларды жарып баратканын, Алланын фазылын издеп, мүмкүн силер шүгүр кыларсыңар. Аллах түндү күндүзгө киргизет, күндүзүнү түнгө киргизип алмаштырат, жана багындырды силерге күндү, айды, алар өзүнүн мөөнөтүгө чейин жүрөт, иштеп турат. Мына ушул силердин Роббиңер, мүлктүн баары мына ушуга таандык. Ал эми Алладан башка сыйынган кудайчаңар, алар bir данектин кабыгы чалык нерсеге дагы ээлик кыла алышпайт. Эгер аларга кайрылсаңар, алар силердин кайрылган чакырыгыңарды укпайт. Эгер укса дагы жооп бере албайт. Жана кыямат күнү алар силердин ширкиңерди инкар кылат. Эми Аллахтай эч ким силерге кабар бере албайт. Эй адамдар, силер Аллага муктажсыңар. Ал эчтеге муктаж эмес, ал мактоого татыктуу зат. Эгер кааласа силерди жоготуп башка элди алып келип коет. Мындай кылуу Аллахка кыйын эмес. Бирөөдүн күнөөсүнү бирөө көтөрбөйт. Эгер бирөө бир оор жүгүнө чакырса, аны эч ким көтөрбөйт. Анын жакыны болсо дагы албетте сен коркутасың, Роббилерине көрбөстөн ыйман келтиргендерди, намаз окугандарды, ким тазаланса, анын тазаланганы өзү үчүн. Баарыңар Аллахка келесиңер. Сокур менен көзү көргөн адам бирдей эмес, караңгылык менен жарык бирдей эмес, көлөкө менен күн тийип турган жер бирдей эмес, жана тириктер менен өлүктөр бирдей эмес. Албетте Аллах кимге кааласа уктурат, сен эми кабырдагыларды уктура албайсың. Албетте сен бир гана эскертүүчүсүң. Албетте биз сени жибердик хак менен башаратчы жана коркутуучу кылып. Ар бир үммөткө алардын эскертүүчүлөрү келген. Эгер алар сени жалганга чыгарса, сенден алдын келгендерди дагы жалганга чыгарышкан. Алар пайгамбарлар далилдер менен, китептер менен, ачык китептер менен келген. Кийин биз кафырларды азабыбызга алдык. Эми биздин азап кандай болгонун көргүлө. Биздин азап кандай болду? Fatih Suresi'nin 11. ayetinden 25-26. ayetler. Ötkön sabakta aytkanımız Allah Subhanahu wa Ta'ala Fatih Suresi'nde negizinen Makki bolgonu üçün tawhiddi bayandayt dep. Tawhiddin dalilini aytkanımız, Allah'ın kudretini aytkanımız, ahırgı vakt nimesi sabaktın ayagında Allah Subhanahu wa Ta'ala özünün kudretini aytıp, ölgöndөн kийин тирүүлүү бар экенин, ал Аллага жеңил экенин айтканбыз. Аллах Субханаху ва Таала асман жерди жаратып, асманда жердеги өлүп жаткан жерди не кылат? Жаңгыр менен тирилтет. Ошондой эле, бул ошондой эле Аллах Субханаху ва Таала адамдар кыямат күнү келгенде арштын астынан бир жаңгыр жайып, өзгөчө бир жаан, ошо менен адамдардын баардыгы эмне болот? Кабырдан турат. Ва ма залика алаллахи би азиз. Бул Аллахка кыйын эмес. Ошол сабакты окуган эдик Кур'ан-ы Керимде. Бүгүнкү күндө экинчи сабактын уландысында Аллах Субханаху ва Таала кайра эле тавхидди баяндап атат. Тавхид жана кудрети. Бүгүнкү 10-11 аяттарда Аллах Субханаху ва Таала тавхидде болгондо дагы адам затыны кантип жаралганын айтып атат. Кантип пайда болгонун, ал кантип жашайт, канча өмүр сүрөт, эмне кылат, бүт баарын Аллах Субханаху ва Таала мен тагдырда жазып койгонмун дейт. Ошол тагдырга жараша болуп атат дейт.
Ошол жаратуучу зат, ушул зат мабуду хакыйкый деп атат. Ушул Кудай болгонго татыктуу деп атат. Ким сени жаратса, ошол Кудай. Демек, жаратуучу бир Аллах, Кудай бир Аллах. Андан башка эч бир анын шериги жок. Мына ушул таухидти жана өзүнүн кудуретин Аллах субханаху ва таала кийинки аятта ушинтип баяндап атат. Валлаху халакакум мин тураб. Аллах силерди топурактан жаратты. Аллах субханаху ва таала Адам алейхиссаламды башында топурактан жараткан. Бааларын билесиздер. Биздин аслыбыз, негизибиз топурак. Ошол топурактан жаралганбыз. Бизге кибир кылганга, кекейгенге эч бир акыбыз жок. Болгону мына ушул топуракпыз. Биздин энебиз топурак. Мына ушуну Аллах субханаху ва таала валлаху халакакум мин тураб. Аллах силерди топурактан жаратты. Топурактан жаратты дегени оболу Адам алейхиссалам жараткан. Экинчи маанасы азыркы вакытта дагы бүт баарыбыздын негизибиз топуракка барып кайтат. Топурактан жаралабыз. Себеби Аллах субханаху ва таала Адам алейхиссаламды топурак жараткандан кийин калгандарыны мен нутфадан жаратып атат, бир тамчым суудан. Бирок ошол нутфа каяктан пайда болот? Мөбө жемиштерден, жеген нерсеңден. Ал жеген нерсең, азыгың бүт бардыгы топурак. Дан же, нан же, мөбө жемиш же, эмне жесең каяктан чыгат? Топурактан чыгат. Ал топурак жейсин, кан болот. Кан болгондон кийин сиңип сага акыры эмне болот? Ал мадда манавийге айланат. Адамда уругу болот. Ошол уруктун аслы топурак. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала валлаху халакакум мин тураб. Аллах силерди топурактан жаратты дейт. Биздин баарыбыз Адам алейхиссалам топурак жараткан, андан кийин эле адамдын жаралышы негизи барып эмнеге такалат экен? Топуракка такалат. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала Аллаху халакакум мин тураб. Аллах силерди топурактан жаратты. Сумма мин нутфа. Кийин силерди бир тамчым суудан жаратты. Birinci turab, summa min nutfa, lekin bir tamçı su. Allah subhanahu wa ta'ala kudretini karagala, oşol kişineki bir tamçı suda büt adam zatını jaratıp koygon. Al bir tamçı suunun bari emes, oşonun içinde kişineki gana bir zarra bolot. Oşol gana ne kılat? Adam jaralganga sebep bolot. Bir tamçımda mingdеген can bolot. Mingdеген biz bilbegen adam болушу мүмкүн. Аллах субханаху ва таала ошонун ичинен бир кичинекей жандыкты не кылат? Ага рух салат. Ошону инсан кылып жаратат. Мына ошону айтып атат. Аллахтын кудурети топурак каякта, ошо топурактан кийин ал не кылды? Сумма мин нутфа, бир тамчым суудан. Демек биздин жаралышыбыз мекен хакир бир суу. Хакир мухин бир алсыбаган, жарабаган, кийимге кийсе, кийим начас кылган нерсе акыйкатыбыз. Ушундай нерседен силерди жаратты деп атат. Allah subhanahu wa ta'ala özünün nesini, kudretini bayandavatı. Summa min nutfeh, summa ja'alakum azvaja. Keyin silerdi jup kılıp koydu deydi. Allah subhanahu wa ta'ala jaralışta aytıp gelip, keyin summa ja'alakum azvaja, silerdi jup kılıp koydu deydi. Dünyada büt bar jup jaratma. Tak bir gana Allah subhanahu wa ta'ala. Oşon üçün tawhid, yeter tak kimge tağındık? İllahi subhanahu wa ta'ala, Allah'a tağındık. Kalgan büt barlığı jup. Misal asman menен жерде экөө жуп. Экөө кошулуп бир жуп болот. Асмандан жамгыр жайып, жер аны өстүрүп чыгарат, анан жашоо болот. Ошондой эле бүт бардыгы жуп кылып жараткан Аллах субханаху ва таала эркек, аял. Эркек, аял, эркек ыргачы кылып бүт махлуктун бардыгы. Жамадат, набатат, хайванат, инсан, бүт бардык нерсени Аллах субханаху ва таала эмне кылган? Жуп кылып жараткан. Düşünüyorlar mı? Demek her kiminin özünün cuğu var, özünün neyi var? Şeriki var. Allah ayet otat. Summa ja'alakum azvaja. Keyin silerdi ne kıldım deydi? Jup kılıp koydum. Bir erkek, bir ayal, naoşul jup kılıp jaratkan, naoşul iki mahluk birikkenden keyin adam nasıl baş payda olur? Emi adam balası dünyada yaşaydı, tarkaydı, köpeyöt. Naoşul Allah subhanahu wa ta'ala ayet otat. Summa ja'alakum azvaja. Keyin silerdi biz jup kılıp jarattık. وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْسَ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ. Jana kaysi bir mahluk, unsa ırgaçı mahluk juptu bolup baya boyunda bütse, boyunda var bolsa, jana törösö illa bi'ilmihi, büt bardyk Allah'ın ilmi menen deydi. Ette unsa degende Allah Taala mutlak söz koldandı, ırgaçı degen söz. Bul adamga taanık emes. Dünyadagi kança ırgaçı mahluk bolsa, oşolordun bardygy, ırgaçı mahluklardın büt bardygynın
боюнда эмне бар, ичинде эмне бар, курсагында эмне бар, качан төрөйт, эмне төрөйт, бүт бардыгы Аллахтын илмиде. Аллахтын кудуретине карагыла, Аллах субханаху ва таала дүйнөдөгү бүт бардык махлукту эркек ырга чыгып жараткан, ошол аркылуу төрөлөт. Бирөө сүт эмди, бирөө жумуртка берет, бирөө башка себеп менен боло берет. Ошолордун бүт баарына бир эле учурда боюнда эмне бар, ичинде эмне бар, курсагында эмне бар, качан төрөлөт, кандай адам, кандай махлук, эмне болот, Аллах билет. Аллахтын кудурети, Аллахтын кудурети чеги жок. Мына ошону айтып атат. Ва ма тахмилу мин унса. Кайсы бир ыргачы махлук эгерде анын жүктүү болуп курсагында бирдеке болсо, ва ла таза, анын кое турган болсо, төрөй турган болсо, илля би илмихи, анын бүт баары Аллахтын илминен дейт. Аллахтын кудуретинде. Демек, эч бир нерсе Аллахтын каалоосу болбойт. Аллахтын каалоосу менен болуп атат. Демек, Аллахтын илми ушунчалык кенен, ушунчалык чоң, чеги жок, ил мутлак Аллахтын бүт баарын турат. Мисалы, адам баласы өзүнүн ичиндеги эмне бар экенин билбейт. Мисалы, аял киши боюнда бар, бирок ошол ичиндеги эмне экенин билбейт. Анын кантип өсүп атканын билбейт. Кантип азыктанып атат, кандай кылып атат билбейт. Эңтеп төлөсө кандай болот, эркекпи, ыргачыбы, жакшыбы, жана эч ким билбейт. Башка аналышка барбайлык ошол курсагындагы бар эне билбейт. Ал эми Аллах субханаху ва таала бүт жаныбарларды, хайванаттарды, адамзатыны, жиндерди бүт бардыгы төрөй турган бүт бардыгын качан төрөйт, эмне төрөйт, кандай абалда төрөйт, эмне кылат, бүт баарын Алла таала билет. Мына ушул Аллахтын кудурети. Мына ушуну баяндап атат. Ва ма тахмилу мин унса ва ла тазау илля би илмихи. Көрдүңөрбү? Эгерде бир ыргачы махлук анын курсагында эмне бар, качан төрөйт, бүт бардыгынан Аллах кабардар, Аллахтын илми менен. Ва ма юаммару мин муаммар ва ла янкусу мин умрихи илля фи китаб. Ва ма юаммару мин муаммар. Муаммар дегени өмүр узун болгондой келет. Умурдан чыккан бул сөз. Эми кимдин өмүрү узун болсо, ва ла янкусу мин умрихи, кимдин өмүрү кыска болсо, илля фи китаб. Булардын бүт бардыгы лавхул махфузда китепте жазылган дейт. Bunun bardыгы Лавхул Махфузда китепте жазылган дейт. Мына ушул кичинекей аятта Аллах субханаху ва таала адамды бүт баарын айтып койду. Жаралышы топурак, нутфа, андан кийин эненин карнында жашаган учуру, андан кийин өмүрүн айтып койду. Ва ма юаммар узун 60 жыл, 100 жыл жашасын. Ва ма янкусу мин умрихи азыраак жашасын. Демек, биздин бүт бардык жашообуз Аллахтын контролунда. Аллахтын ирадасы менен болду, Аллахтын контролунда, Аллахтын көз алдында, Аллахтын илми менен болду. Демек, бизди башкарып турган зат, жаратып турган зат, мына ушул зат гана ибадат кылууга татыктуу. Мына ушуну гана Кудай деп айтылат. Мына ушуну Аллах дейт. Заликумуллах Куран айтат. Мына ушул силердин эмгер Раббиңер дейт. Заликумуллаху раббукум. Мына ушул силердин Раббиңер дейт Аллах субханаху ва таала. Түшүнүктүбү? Мына ушинтип Аллах таала өзүнү таныштырып атат. Демек, Аллах субханаху ва таала өзүн таныштырбаса, биз тааный албайбыз. Аллах айтат: "Ва ма юаммару мин муаммар", кимдин өмүрү узун болсо, "Ва ла янкусу мин умрихи", кимдин өмүрү кыска болуп калса, илля фи китаб, ал тагдырда. Лавхул Махфузда жазылган. Лавхул Махфуз Аллах тааланын, Аллах таала жазып койгон китеп, ал жерде бүт баардык кыяматка чейин болгон нерсенин бүт баары жазылган. Ма якун ва ма кан. Болгон, эмне болот, бүт бар жазылган китеп. Ал өзгөрүлбөйт. Ал Аллахтын нерсе. Ошон үчүн тагдыр эмне? Илми илахи. Тагдыр некен? Илми илахи. Аллахтын илимин мына ушун тагдыр деп айтылат. Биз тагдырга баш ийебиз. Ал Аллах субханаху ва таала тагдырды жазган, мынау пендем 100 жыл жашайт деп. Болду. Мынау 50 жыл жашайт деп. Мынау 10 жыл жашайт, мынау 5 жыл жашайт, мынау 5 күн жашайт деп. Аллах таала жазган. Бул эркек болуп төрөлөт, бул ыргач болуп төрөлөт, бул кафир болот, бул мусулман болот, бул фасык болот, бул жакшы болот деп бүт баарын Аллах тагдыр жазган. Мына ошону айтат: илля фи китаб, булардын бүт бардыгы китап Лавхул Махфузда жазылган. Демек, тагдыр эмне экен? Тагдыр илми илахи, Аллахтын илахи. Ошо тагдырды Аллах субханаху ва таала Лавхул Махфузга не кылып койгон? Сактап койгон. Демек, болуп аткан нерсе өздөн өзү болуп аткан жери жок. Болуп аткан нерсе мурда эле не кылынган? Тагдыр жазылган. Ошо тагдырга жараша келет. Бирок биз тагдырды шултоо кыла албайбыз эртең. Бирөө айтышы мүмкүн да, тагдырда баары чечилген болсо, амал кылып не кылабыз деп.
Биз айтабыз, не деп? Тагдыр жазылган. Тагдыр Аллахтын иши. Аллахтын иши. Биз тагдырга киришпейбиз. Биз кыймыл аракетибизге жооп беребиз. Биз тагдырдан суралбайбыз. Биз кылган кыймыл аракеттен суралабыз. Туура жүргөн болсоң, ошонун соогун аласың. Туура эмес жүргөн болсоң, азабын жазасын аласың. Ошон үчүн тагдыр деген түшүнүп алыш керек. Тагдырды шултоо кыла албайбыз. Тагдыр илми илахи, Аллах жараткан, Алла өзү билет. Бирок тагдыр эч качан бизге эмне болбойт? Тоскоол боло албайт. Шултоо боло албайт. Биз тагдыр менен шултоо кылып кутула албайбыз. Түшүнүңөрбү? Биз кылган кыймыл аракетибизге жооп беребиз. Мына ошону Аллах субханаху ва таала айтат. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. Кимдин өмүрү узун боло турган болсо, өмүрү кыска болсо, бүт баарын Аллах субханаху ва таала китепте, тагдырда аны жазып койгон. Инна залика алаллахи ясир. Аллах айтат, мындай кылып коюучулук Аллага жеңил дейт. Өтө оңой дейт. Мисалы бизге жок нерсени жазыш кыйын. Аны айтыш да кыйын. Туурабы? Бирок Аллах субханаху ва таалага не? Инна залика алаллахи ясир. Аллахка бул өтө жеңил. Аллахка бул кыйын эмес. Ана жер жаралгандан бери, Адам алейхисаламдан бери болуп аткан нерселер келет, кыяматка чейин келет, болот. Бүт бардыгыны Аллахын ирети менен жазып тайлап койгон. Ошол вагы менен болуп атат. Фериштелерге өкүм келет, алар аткарат, ошентип бүт бардыгы Аллахнын контролу менен болуп атат. Демек, эч бир нерсе өзүнөн өзү болуп калбайт. Фокустан болуп калбайт. Фокус жок болгон нерсе бүт баары акыйкат. Ал илге жазылган тагдыр, ошо тагдыр менен келет. Албетте тагдыр муаллак, мубрам болуп өзгөрүшү мүмкүн. Ал башка маселе, таксир кылсак болот. Бирок бул жерде инна залика алаллахи ясир деп атат. Демек Аллах субханаху ва таалага өтө жеңил нерсе. Аллах муну жазып койгон. Бул эле жок эле нерсени жазып коюшулук Аллага кыйын эмес, жеңил. Эми Аллах субханаху ва таала өзүнүн кудуретин тааныштырыш үчүн не кылды? Адам затынын пайда болушун айтты. Аллахтын кудурети Кур'ан-ы Керим, Аллахтын китеби ошол доордогу арабтарга жараша түшкөн. Шуну түшүнүп алгыла. Аллах таала арабтарга азыркы доордогу нерсени айтпайт. Азыркы доордогу нерселер айтса, азыркы арабтар, ошол убактагы арабтар айтат да, биз үчүн бул жомок дейт. Азыркы заманда, техниканын өткөн заманында ушулардын баардыгын асманда учат, мындай болот десең эч ким түшүнбөйт эле. Жалганчысын дейт эле. Ошон үчүн Кур'ан-ы Керим Аллах субханаху ва таала ошол убактагы жөнөкөй чөлдө жашаган арабтарга өздөрүнүн эле тегерегиндеги нерселер менен мисал берген. Бул Кур'ан-ы Керимдин өтө бир кереметтүү китеп экендиги, Аллахтын китеби экени далили. Жөнөкөй нерсе менен гана Алла таала өзүнүн хакыйкый Аллах экендигини, хакыйкатыны, ахиретте таквалык бардыгыны ошо менен түшүндүрүп койгон. Бул жерде дагы Аллах субханаху ва таала көп нерсе айтпастан болгону адамдын жаралышын айтты. Анан дагы бир нерсени түшүнүп алгыла, бул Кур'ан-ы Керим бул хидаят китеби. Бул тиб рухани, бул рух китеби, тиб китеби, хидаят китеби. Ошон үчүн Кур'ан-ы Керим бир гана мени баяндайт, хидаятты айтат. Айтканы бүт хидаят. Элдин көбү ойлойт, Кур'анда бүт баары бар деп, бактын айтыш керек деп ойлойт. Андай китеп эмес. Бул тиб китеби эмес. Бул тиб рухани китеп болгон. Ошон үчүн адамга жаралышын айтты, калган тафсирин айтпайт. Кантип жаралды, эмне болду, кандай болот, аны эмне кылган? Таштап койгон. Тиб илимин таштап койгон. Аны табиптер, кийинки окумуштуулар өзүлөрү изилеп чыккан. Ошон үчүн Курандан бүт баардыгын издейм, азыркы баягы пайда болгон нерселерди издейм дегендер көбүнчө адашып калат. Куран андай китеп эмес. Кур'ан-ы Керим тиб рухани, хидаяттын китеби. Хидаят үчүн келген. Албетте таухидди далилдеш үчүн Аллах субханаху ва таала кээ бир нерселерди эмне кылат? Мисал катары баяндап кетет. Түшүнүңөрбү? Бул жерде адам затынын жаралышыны Алла таала кыска бир аятта айтып кетти. Андан кийин Аллах субханаху ва таала экинчи мисал берип атат. Бул мисал менен дагы өзүн тааныштырып атат. Ал мисал вама ястабил бахран. Эки деңиз бирдей эмес дейт. Хаза азбун фурат. Наусу азб деген ширин деген. Некен суусу таттуу, ширин. Азбун фурат. Фурат дегени ичсең чаңкаганыңды кандырат. Түшүнүңөрбү? Бул исим некен? Ичсең чаңкагыңды кандырат. Саигун шарабуху. Ичкени жагымдуу. Мындай ичсең май сыяктуу болуп кирип кетет. Туурабы? Саигун шарабуху. Экинчиси вахада милхун уджаж. Экинчиси некен? Бул ачуу, туздуу суу. Ва мин кулли та'кулуна лахман тарiyya. Ар биринен силер таза эт жейсиңер.
وتستخرجون حلية تلبسونها. Жана ал жерден тагынчактарды кие турган мен маржандарды алып чыгарасыңар. وترى الفلك فيه مواخر. Жана кемелерди баягы сууду жарып баратканын көрөсүн. لتبتغوا من فضله. Алланын фазылын издеп ولعلكم تشكرون. Мүмкүн силер эми шүкүр кыларсыңар деген аят. Бул аятта Аллах субханаху ва таала өзүнүн кудуретин айтып атат. Ал суу. Суу дагы эң чоң неамат. Суу дагы эң чоң неамат. Балким жер шаарынын 4/3 суу. Биз жашаган жер шаарынын 4/3 эмне? Суу. Кургактык болгондо 1 бөлүк. Калган 3 эсеси көп суу. Мына ушул суу дагы Аллах субханаху ва тааланын өтө кереметтүү неаматтарынын бирөөсү. Бул дагы Алланын чоң кудурети. Эми Аллах субханаху ва таала суудун бул жерде 3-4 пайдасын айтып атат. Эскертип айтып атат. Биринчиси вама ястабил бахран. Эки суу бирдей эмес деп атат. Эки суу бирдей эмес дегени бирөөсү тузуу суу, экинчиси тузу жок таттуу суу, ширин суу. Түшүнүңөрбү? Сууду карасаң, анын хакыйкаты экөө бир эле нерсе. Бир эле нерсе, бир суюктук, аккан нерсе. Бирок Аллах субханаху ва тааланын кудурети бирөөсүнү таттуу кылган, бирөөсүнү не кылып койгон, ачык кылып койгон. Экөөнү тең Аллах таала хикмат менен жараткан. Таттуусуну ичебиз, колдонобуз. Тиги ачуусуну башка нерсеге колдонобуз. Ачуусу аркылуу Аллах субханаху ва таала көптөгөн нерсени сактап турат. Көптөгөн анын өзүнүн хикматтары бар. Бирок Аллах таала айтат: "Ва ма ястабил бахран." Эки деңиз эч качан не болбойт, бирдей болбойт дейт. Бахар деген сөз деңизге да колдонот, дарыяга да колдонот. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн дарыя, көл, булак, арыктан аккан суулар бүт бардыгы булар не болот? Азбун фурат, саиq шарабы. Булар жагымдуу, ичсең, даамы жакшы жана ичсең чаңкоңду кандырат. Экинчиси деңиздин, океандын суулары, алар шор болот. Алар туздуу болот. Алар ичкен сайын иче бересиң, бирок чаңкоң канбайт. Туздуу нерсени ичкен сайын не болот? Ичкин келе берет. Аллах субханаху ва таала айтат, мына ушул эки суу, бирок бирдей эмес деп атат. Бул Аллахнын кудурети. Аллах субханаху ва таала бир эле нерсени экиге бөлүп койду. Бирөөсү туздуу, бирөөсү тузу жок. Эми айтып атат: "Ва хада азбун фурат, саиqun шарабу, ва хада милхун уджаж." Милхун уджаж деген ата өтө туздуу деген сөз. Экинчиси өтө каттуу, туздуу. Ва мин кулли та'кулуна лахман тария. Ар биринен та'кулуна лахман тария. Силер таза эт жейсиңер дейт. Таза көч жейсиңер дейт. Субханаллах. Аллах субханаху ва тааланын кудуретин карагыла, ошол суу бир эле суу болот, бирок эки түрлүү суу болот. Чыккан балыгы не болот? Бир эле түрлүү болот. Ва мин куллин та'кулуна лахман тария. Бардыгынан эки суудан чыккан балыктарды силер не кыласыңар? Жакшы таза балыктар жейсиңер дейт. Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала балыкты лахман тария деген, таза балык деген. Лахман тария дегенде ишара кылып атат, бул эт дегенден билинди. Бунун союштун кажети жок. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн эт деп атат. Эгерде жаны бар болсо, аны союш керек болуп калат. Ошон үчүн балыкты тутуп алып жей бересиң. Аны бисмиллаху акбар деп союштун кажети жок. Илля балыктын бир эле түрү бар, баягыдай тафи деп койсо, самак тафи өзү өлүп чыгып калган болсо жеген болбойт. Калган баарына жей бересиң. Мына ошон үчүн Аллах субханаху ва таала та'кулуна лахман тария. Тария таза деген сөз. Таза жаңы этти не кыласыңар жейсиңер. Субханаллах. Аллахтын кудурети биринчиден сууну не кылабыз? Ичип пайдаланабыз, жуунабыз, кирлерди жубабыз, малдарга беребиз, эгиндерди сугарабыз, бүт бар суу. Андан сырткары Аллах субханаху ва таала жөн койбостон не кылган? Сууга биздин рызкыбызды койгон. Азыр дүйнөдө көпчүлүк мамлекеттер бар, ушул балык менен гана жашайт. Алардын гызасы бир гана балык. Өмүрүндө балык жеп кеткен инсандар бар, адамдар бар. Демек, Аллах субханаху ва таала ошондой чоң сууларды не кылган экен? Ичинде лахман тария. Силер үчүн биз таза эттерди чыгарып койгонбуз дейт. Таза эттер бар деп атат, ал балыктарды силер алып жейсиңер дейт. Ошон үчүн Ханафи мазхабында самак, балык дегендин түрү бүт барды халал. Бизде ошол балык деген болсо бүт барды халал. Куранда ومن كل تأكلون لحما طريا самак деп. Ошон үчүн биз Ханафи мазхабы боюнча балыктын баардык түрүн жесек болот. Демек суунун экинчиси не болду? Аллах таала рызкы берип атат.
туурабы? Ошол балыкты жеп атабыз. Эми үчүнчү нематты айтат Алла Таала: "Ва тастахрижуна хилля талбасунаха". Жана силер ошол немеден деңизден хилля маржандарды, маржан таштарды чыгарасыңар дейт. Суудун ичинде кымбат балык таштар болот. Ошолорду алып чыгарып, чыгарып туруп талбасунаха кийесиңер деп атат Аллах субханаху таала. Демек үчүнчү нематы болуп атат Алланын. Суу, ошонун ичинде бир махлук бар, анын ичинде эмне кылат? Маржандарды, кымбат балык таштарды топтойт. Аны адамдар алып чыгарат дагы, ошону эмне кылат? Кооз тагынчактарды алып тагышат. Же болбосо кээде түймө кылып, топчу кылып тагат, талбасунаха, кээде башка нерсе кылып тагат, колдонот. Демек Алла Таала үчүнчү себебин айтып атат. Суудан чыккан нерселерден эмне кыласыңар силер? Кийинесиңер деп атат. Андан пайдаланасыңар деп атат. Ошо менен силер эмне кыласыңар? Иштейсиңер деп атат. Демек Алланын кудурети бүгүнкү күндө дагы ошо суудан маржан таштарды чыгарып алыш адамдар сатышып, кийим кылып, тигип, мончок кылып, тагынып иштетишет. Мына ошондо Алла Таала айтып атат: "Ва тастахрижуна хильятан талбасунаха". Жана силер суудан хилья, яни маржандарды чыгарып, аны кийесиңер деп атат. Араб тилинде либас деген сөз тагынган, кийинген бүт баарын айтыла берет. Бизде тагынчак деп айтылабыз, таккан мончок, шакекте тагыны дейбиз. Бирок либас деген сөз араб тилинде баарына колдонулат. Ошон үчүн окуйсуңар хадистерде китабул либас деп келет. Биз кийимди гана кийгенде ойлойбуз либас десе, жок. Ал жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын баягы жүзү тагынганы, башкалар бүт баары айтыла берет. Ошон үчүн либас деген сөз кийүүгө дагы, тагынуу деген мааниде да колдоно берет. Түшүнүңөрбү? Мына ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала "Ва тастахрижуна хильятан талбасунаха", жана силер ал жерден маржан, кымбат таштар алып кийесиңер деп атат. Талбасунаха деген сөз балдар музаккар жам сыйгасы. Мына ошол жерден фукахалар айтат, демек деңизден чыккан таштарды, кымбат балык таштарды эркектер дагы тагынып, кийип колдонсо болот дейт. Алтын күмүштү билесиңер, болбойт эркектерге. Ал эми алтын күмүштөн башка суудан чыккан, деңизден, океандан алынган кымбат балык таштар бар. Өтө кымбат балык таштар, алтындын да кымбат балык. Аларды эркектер да колдонсо болот. Мына ошого ишара кылып Аллах субханаху ва таала талбасунаха, көрдүңөрбү? Ва тастахрижуна хильятан талбасунаха. Ал жерден силер хильяны, тагынчактарды чыгарасыңар да аны кийесиңер деп атат. Демек музаккар сыйгасын истимал кылгандан билинди, эркектерге дагы суудан чыккан нелерди, балык таштарды колдонсо жайыз. Бул үчүнчүсү, төртүнчүсү ватарал фулка фихи мавахира. Аллах айтып атат, жана көрөсүн дейт. Ал деңизде фулк, бул жамда колдоно берет, муфратта колдоно берет, кемелери деген сөз. Кемелерди мавахира, мавахир деген сөз жарып баратканы көрөсүн дейт. Кемелер сууга түшкөндө эмне кылат? Сууду жарып кетет. Түшүнүңөрбү? Кээде муз океандар болсо муз жарып кетет. Мына ушуну Аллах субханаху таала баяндап атат. Ватарал фулка фихи мавахира. Жана силер кемелерди көрөсүңөр, алар эмне кылат? Сууларды жарып бараткан болот. Литабтагу мин фазлихи. Аллахтын фазылын издеп дейт. Мин фазлихи бет Аллахтын рызкысы. Өз рызкысын, Аллах берген рызкын издеп дейт. Кур'ан-ы Каримде литабтагу мин фазлихи деген топ, вабтагу мин фазлиллах деген аяттар бүт баардыгы рызкы маанасында колдонот. Түшүнүңөрбү? Кур'анда Аллах субханаху ва таала "Фа иза кузиятис салат фанташиру фил арз вабтагу мин фазлиллах" дейт. Детте литабтагу мин фазлихи деп атат. Бүт маанасы эмне? Аллахтын рызкын издегиле деген сөз. Түшүнүктүбү? Аллахтын рызкысын издеш керек. Демек Аллах субханаху ва таала сууга берген нематтын үчүнчүсүн айтып атат. Бул суу ушундай нерсе, силер кемелер аркылуу сапар кыласыңар, кемелер аркылуу тижарат кыласыңар деп атат. Литабтагу мин фазлихи. Бүгүнкү күндө дагы, мурда дагы, азырда ошондой эң чоң бизнес балдар тижарат сууда болот. Сууда жер шаарынын 3/4 суу болгондон кийин көп жери суу болуп калат. Ошон үчүн чоң кемелер бар. Алар миллиондогон тонна жүктөр ташыйт. Бир мамлекеттен экинчи мамлекетке. Мына ушуну Аллах субханаху ва таала не кылган? Бизге немат кылып берген. Адам акылына сала турган болсо, кичинекей мындай ташты койсоң, ал чөгүп кетет. Турбайт. Ташты мындай кылсаң, чөгүп кетет, турбайт. Сууга астына кетет. Бирок миллиондогон тоннаны көтөргөн кемелер сүзүп кете берет. Сууду басып кете берет.
Бул Аллах субханала тағала эмне кылды? Мусаххар кылып берди бизге. Эгер чөктүрүп койгондо кандай кылып жашоо жок эле анда. Бир жерден экинчи жерге жүк жеткизүү азап болчу. Ошон үчүн Аллах субханала тағала эмне кылды? Ватарал фулка фихи мавахира. Жана көрөсүңөр кемелерди, не сууларды жарып баратканны. Итабтагу мин фазлихи, Аллахтын фазлын издеп, Аллахтын несинен рызкысын берген рызкын издеп баратканын көрөсүң деп атат. Демек Аллах субханала тағала кемелер аркылуу инсандарга рызкы берип турат. Ошо суу аркылуу биз эмне кылабыз? Тижарат кылабыз. Бир мамлекеттен экинчи мамлекетке тижарат кылабыз. Ошол жеткизип бараткан азыктардын баардыгы кеме аркылуу болот. Бүгүнкү күндө деле кеме эң биринчи орунда турат. Мисалы бүгүнкү күндө темир жол бар, жөнөкөй машиналар бар, асмандан учкан самолеттор бар, бирок эң көп жүк кеме менен келет бүгүн эле. Ошол убакытта самолет учкан нерселер болгон эмес, ошон үчүн Аллах субханала тағала айткан эмес. Алла түшүнө албайт эле, самолет деген болот, учат десе түшүнө албайт эле. Ошон үчүн Аллах субханала тағала эмне кылды? Акылдарына жараша айтты. Кеме бар да ошондо да, ошо доорду кемелерди айтты. Чоң кемелер бар, алар сууларды кесип жарып сүзөт. Мына ушулар менен сапар кыласыңар деп Аллах субханала тағала эскертип атат. Ватарал фулка фихи мавахира литабтагу мин фазлихи. Литабтагу мин фазлихи дегенде билинди, рызкы издеш керек. Жатып алып эле алма туш, озма туш деген болбойт. Шарият ага болбойт. Шарият не кыл дейт? İşte deydi, hareket kıl, izlen deydi, rızkını izle deydi. Sahabalar da şunday bolgan. Hazreti Ali radıyallahu anhu bir gün aytan, öte açık oldu, kursağım başında deydi, kıynaldım deydi. Anam kiyimimde çadır cavablarım çıksam, bir evrey baksı var baktır deydi. Anam karıp kalan aksakalı çeken, beni körüp kalıp, baktı sugar veresin mi deydi. Meyli dese, ar bir çelekle bir hurma verem deydi. Al vakitte kuduktan çeleklerini alıp çıkıp kuyat deydi. Bir çelek su çıgaram deydi, bir hurma verem deydi. Ekinci çıgaram, ekinci hurma verem deydi. Bakıl boladı evreyle, bütsün anam verem deydi. Koluma tolgondan keyin yetip kaldım deydi, boladı deydi. Anam oşonu jep, kursağım doymazmam deydi. Oşonun üçün şariatta Allah'a iman keltirdim, jatıver debeydi. Allah'a eşti kalga perişti, bana nanımda aşıldap bilettir, oyloğun tur emes derse. Hareket kılavuz, bereken Allah veredi. Kesip kılavuz, Allah rızkını Allah veredi. Düşünüyor mu? Oşonun üçün yette dağın ayatta وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ de bir şara kıldı. Allah'ın fazlını izleyip de oldu. Hadiste gelir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi. Allah'a tabakkul kılsanlar hakka tabakkul edin. Misal bayağı çimçikler siyahtı deydi, kuşlar siyahtı. Tabudu himasen ve taruhu bitanen. Hadiste gelir. Tabudu himasen degen çimçik yette bine getkende ne olur? Açık hareket edin. Ve taruhu bitanen. Kayıtkanda kursağı çıkıp geledi. Alдағы ошол жер жата берсе, өлүп калат. Чыгат, учат, булдаракка, аяка барат, бияка барат, анан өзүнүн рызкысын терип жеп, анан келип уяшта келип жатат. Эртеси кайрап кетет. Күнүң жашоосу ушул. Мусулмандагы ушундай мисал. Эмне кылыш керек? Мээнет кылыш керек, иштеш керек. Калган Аллага табаккул кылыш керек. Анан жөн жатып алып эле дагы Аллахым өзүн багып ал, я Раззак деп жата берсе болбойт. Çünkü birinci amal kıl, kesip kıl ki ya Razzak'ta ya dua kılalım. Ondan Allah subhanahu wa ta'ala verir. Buna şunu Kur'an'da aytılır. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ Cenab-ı Allah Teala'nın kemelerde jarıp suda süzülüp koygan oşol rızkını izleyişingen üçün diyor. Demek su vallahi bu hayat degen şu. Su negizi hayat yaşoo. Su bizge bergen eng çoğun nimet. Allah subhanahu wa ta'ala şu sudu da Allah yaratkan. Anı da türlerini yaratkan. Türlerinde hikmetlerini Allah'ım aytıp atat. Andan sıtkары en negizgi paydası neken bu biz? Andan biz su içeriz, eginlerini su karabız, balı su karabız, kiyim cüvabız, başka ila ahirihi. Andan sıtkары balığını alıp azıktanabız. Andan sıtkары ticaret kılabız. Bu büt varlığı Allah bergen nimet. Bu sudu dağın Allah yaratkan. Allah Teala su menel ne kıldı? Özünün cağız ekenliğin tavhid, cana kudretini tanıştırdı. Üçüncü misal. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك
Keyingi misal Allah subhanahu wa taala эми күн менен түндү мисал берип айтып атат. Ошол күндү, түндү жараткан дагы зат Аллах. Ал өзүнөн өзү болуп калган жок. Себеби ай дагы, күн дагы мусаххар. Алла баш ийдирип койгон. Алланын баш ийдирип койгону менен ушундай болуп атат. Демек, биз жашап аткан күн, түн дагы Алланын махлугу. Алланын махлугу. Ошол махлукту көрүп биз Кудайдын бар экендигини, Кудайдын кудуретине таан берсек болот. Кудайды таанысак болот. Мына ушуну Алла Таала айтты. Юлижул лейла фин-нахар. Аллах кандай зат? Түндү күндүзүнө киргизип салат. Түн не болот? Күндүзүнө кирип кетет. Ва юлижун нахара фил-лейл. Ал эми күндүздү түнгө киргизип салат. Осаккар шамс вал камар. Анын себебин айтты. Күндү дагы, айды дагы мусаххар кылган, багынтып койгон. Kullun yajri ila ajalin musamma. Бүт бардыгы өзүнүн мөөнөтүгө чейин жүрөт дейт. Мөөнөтүгө чейин иштей берет. Кыяматка чейин иштей берет. Демек, Аллах субханаху ва таала не кылды? Мына ушул түндү азалып келди. Буга чейин күн бар эле. 1 сааттык күн бар эле. Акыры түн келет дагы не кылат? Кирип бир отуруп, күн жоголот. Күндүз жоголот. Баягы күн каптап калат. Караңгылык каптап калды. Анда эртең менен таң ата баштаганда караңгылык жоголот дагы, күн башталат. Күндүз башталат. Таң ата баштайт. Бул Аллахтын кудурети. Аллахтын кудурети ошол күндү, айды не кылган? Мусаххар кылып, багынтып койгон жана Аллах субханаху ва таала ушул дүйнөдөгү жашооду дагы ушуга байлаган. Ай менен күн. Ай менен күн кеде узарат, кеде кыскарат. Жайында күн узун болот, түн кыска болот. Кышында түн узун болот, күн кыска болот. Күн узун болгондо Аллах субханаху ва таала эгиндерди бышырат. Жай ысык болот, ошол себептүү эгиндер бышат. Кайсыл жерде ысык болсо, ошол жерде эгин бышат. Кайсыл жерде күн ысык болбосо, эгин бишпейт. Суук жерлерде эчтеке бишпейт. Демек, Аллах субханаху ва таала эмне кылып атат? Ошол күндү, түндү узартып, кыскартып отуруп, не кылды? Бизге эгиндерди биширип берип атат. Мына ушул Аллах, заликумуллаху раббукум деп атат Аллах. Көрдүңөрбү? Ошо жайында күн ысык болот, узун болот, акырын бар будай бышат, арпа бышат, алман бышат, өргүн бышат, шаптоолуң бышат, бүт бар бышат. Анан кышында келгенде жер эс алат. Алла Таала эмне кылган? Жерди эс алат. Ошол кышында иштеген, жазында иштеген эгиниңди топтоп алып, анан жаз ичи, кыш ичи жеп чыгасың. Жеп жаңыдан жаз келгенде кайрадан эгип, кайрадан жашоо баштайсың. Мына ушунун бүт бардыгыны бизге багынтып берген ким? Аллах субханаху ва таала. Буну бир падыша, бир өкмөт же бир мамлекет кылган жок. Эгер элдин бардыгы, дүйнөнүн бүт бардыгы каршы болуп бүгүн 24 саат күн чыгат, түн болбойт десе эч ким кыла албайт. Бүт бардыгы каршы чыгып бүгүн не кылабыз? Түн кылабыз, күн көрбөйбүз десе кыла албайт. Асманга чыксын, жердин астына чыксын, балабаттар болсун, не болсо бирок эчтеке кыла албайт. Бул Аллахтын колунан мусаххар нерсе. Мына ошону Аллах субханаху ва таала айтат: "Ва саххара аш-шамса вал камар." Айды, күндү мусаххар кылган. Куллун яжри ли ажалин мусамма. Алардын бардыгы өзүнүн не вакыты бар, ошого чейин не кылат? Агып келет. Ошого чейин жүрүп келет. Алар жашап атат, келе берет. Кээде жаз болот, кээде кыш болот. Ушинтип мезгил өзгөргөн сайын Алла Таала аларды өзгөртүп, кыяматка чейин алар ушул абалда кетет. Ал өзгөрбөйт. Мына ушуну Алла Таала баяндап атат: "Ва саххара аш-шамс вал камар куллун яжри ли ажалин мусамма. Заликумуллаху раббукум лахул мулк." Эми Алла Таала айтты: "Мына ушул адамдын жаралышын айтты, сууду айтты, андан кийин күндү, түндү айтты. Мына ушулардын баарын жараткан, мына ушул сенин Раббиңер" дейт. Мына ушул мабуду хакыйкый дейт. Мына ушул сыйынганга татыктуу Аллах. Заликумуллаху раббукум лахул мулк. Бүт бардык мүлк, бардык Аллага таандык. Валлазина тад'уна мин дунихи ма ямликуна мин китмир. Ал эми Алладан башка буттарга, кудайчыларга сыйынган кудайчыларга, алар ма ямликуна мин китмир. Китмир дегени баягы данектин кабагын айтат. Эле данектин кабагычалык, чел кабыгы айтса, чел кабыгычалык дагы кичинекей нерсени жарата албайт дейт.
Эми Алла Таала өзүнүн кудретин айткандан кийин не кылды? Валлазина тадуна мин дунихи, Аллахтан таштап башкага сыйынган кудайчаларыңар, буттарыңар, ма ямликуна мин китмир. Алар китмирге да ээ боло албайт. Китмир дегени бул баягы курма бар го, жейсиңер. Ошол курманы жесең ичинде данеги болот. Данектин сыртында кичинекей кабак болот. Чел кабак. Мына ушуну китмир деп айтылат. Ал жерде үч нерсе болот. Аллах субханаху таала Куранда үчөөнү тең айткан. Себеби арабтар жегенди курма болгондор. Башка нерсе жок болгон. Ошо курмадан Алла Таала өзүн тааныштырат. Көрүп атасыңарбы? Эмне деп атат? Китмир деген курманы жедиң, ичине ачсаң эмне болот? Кичинекей кабак болот. Данектин үстүндө. Мына ошону китмир дейт. Аллах айтып атат, бул кудайчаларыңар, буттарыңар ошол курманын үстүндөгү кичинекей чел кабак болгон кабакты дагы жарата албайт. Башка жерде Алла Таала айтат, ла язлимуна фатира. Ва ла юзламуна фатира. Дагы бир жерде Алла Таала айтат, ва ла юзламуна нақира. Фатира, нақира деген сөз бар. Китмир, фатир, нақир. Үч сөз бар. Үчөөнү тең Алла Таала Куранда колдонгон. Бул китмир не болду? Баягы данек жегенден кийинки, курман жегенден кийин ичиндеги чел кабак. Андан кийин фатил деген бар. Фатила деп келет Куранда. Ал фатил деген курман жесең, ортосунда мындай бир неме болот. Ширин жери болот. Кабагын ачкандан кийин ортосунда мындай кичинекей бир неме болот. Жери болот, мынчалык кичинекей жери болот. Узун болот. Мына ошону фатил деп айтылат. Ошол фатилдин башында кичинекей бир нукта болот. Бул нахир деп айтылат. Араб тилинде бар. Аллах субханаху таала айтат, ла юзламуна фатила вaqira. Аларга ошол курманы кичинекей не нуктачалык дагы зулум кылынбайт. Шунчалык дагы аларга зулум кылынбайт деген аяттар келген. Демек Аллах субханаху таала мисал берип атат, неден? Арабтардын ошол жеген эле өзүнүн курмасынан. Башка азыркы бир даракты айтканда түшүнбөйт эле. Айтат, жалган айтасың, ал эмне деп түшүнбөйт дейт эле. Ошого айтты, эмнени? Курманы айтты. Түшүнүңөрбү? Ал эми силер Кудайдан башка сыйынган буттарыңар, кудайчаларыңар, не ма ямликуна мин китмир. Алар курманы жегенден кийин данектин үстүндөгү не чел кабакты дагы не кыла албайт? Эге кыла албайт. Ошого да эге чыга албайт. Аны дагы жарата албайт деп. Эми Аллах субханаху таала алардын буттардын жамандыгын, алардын алсыздыгын баяндап атат. Ин тад'уухум ла ясмау дуаакум. Эгер ошол буттарыңарга кайрылсаңар, кайрылып жалбарып, алардан бирдеке сурасаңар, ла ясмау дуаакум. Силер чакырыгыңарды, кайрылыңарды укпайт дейт. Валау самиу мастажабу лакум. Эгер укса дагы силерге жооп бере албайт дейт. Туурабы? Ва яумал кияма. Эми кыямат күнү болгондо якфуруна биширкикум. Кыямат күнү болгондо силердин ширкиңерден алар эмне таза барыйбыз дейт. Мишелерден биз силерге айткан эмеспиз, Кудайга сыйын деп айткан эмеспиз деп эмне кылат? Инкар кылат. Вала юнаббиука мислу хабир. Эми сага Аллахта эч ким хабар бере албайт. Хабир Аллах тааланын бир сыфаты. Вала юнаббиука мислу хабир дегени эми мендей сага эч ким бул нерселерди айта албайт деген сөз. Бул Аллахтын хакыйкат сөзү. Каламулла, каламул мулук. Аллахтын сөзү, падышалардын сөзү. Өзү падыша болгондой сөзү дагы сөздөрдүн падышасы. Ошон үчүн вала юнаббиука мислу хабир. Сага Аллахтай эч ким мындай нерсени кабарын бере албайт дейт. Эми Аллах субханаху таала өзүнүн таанытып, ширктин батыл экендигин баяндагандан кийин эми жалпы адамдарга кайрылып атат. Я юханнас, антумул фуқара илаллах. Эй адамдар, силер баарыңар Аллага муктажсыңар. Я юханнас, антумул фуқара илаллах. Силер баарыңар Аллага муктажсыңар. Валлаху хувал гани хамид. Ал эми Аллах, ал эчтеге муктаж эмес, ал хамид. Ал ар дайым макталып келген зат. Ал мактоого татыктуу зат дейт. Я юханнас антумул фуқара илаллах дегенде билинди, элдин баары, байда, кедейде, акта, карада, күчтүүдө, алсызда, бүт баары кимге муктаж? Аллахка муктаж. Кафир, мусулман бүт баары Аллахка муктаж. Аллах бизди жараткан. Валлаху хувал гани. Эми Аллах не гани. Гани деген эч кимге муктаж эмес. Калганын баары ага муктаж деген. Мына ушул гани деген сөз. Демек Аллах эч кимге муктаж эмес, махлуктун баары ага муктаж. Мына ушул гани. Саматтын бир маанасы. Түшүнүңөрбү? Аллаху хувал ганиюл хамид. Ал гани, ал эчтекеге муктаж эмес, Аллахтан башкасы баардыгы ага муктаж. Ал хамид, ал ар дайым макталып келген
жана мактоого татыктуу зат. Ошон үчүн силер кедейсиңер, кембагалсыңар, алсызсыңар, кимге кайрылгыла? Аллахка кайрылгыла дейт. Андан кийин Аллах субханаху ва таала айтат: "И яша юзхибкум ва яти би халқин жадид." Аллахым айтат: "Эгер Аллах кааласа, силерди жоготуп, ордуңарга башка коомду, башка элди алып келип коет" дейт. "Ва ма залика алаллахи би азиз." Бул Аллахка кыйын эмес. Аллах ушундай кылган. Мурдагы коомдорду бүт баарын жоготуп туруп, ордуна эмне кылган? Башка коомдорго пайда кылган. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын урматына Аллах таалам жалпазан бербейм деген. Жалпазан бербейм деген. Бирок Аллах кадыр зат. Ошону айтып атат: "Эй адамдар, өзүңөргө келгиле, эгер Аллах кааласа, яша юзхибкум ва яти би халқин жадид." Аллах силерди жоготуп, ордуңарга башка махлуктарды алып келип коет. "Ва ма залика алаллахи би азиз." Мындай кылып коюу Аллахка кыйын эмес дейт. Биздин эчтекебиз жок туугандар, эчтекебиз жок, эчтеке кыла албайбыз, алсыз пендебиз. Аллахка эчтеке кыйын эмес. Аллах кааласа, эмне кылат? Бүт баарыбызды жоготуп башка алып келгенге кадыр. Алла өзү сактасын. Андан кийин Аллах субханаху ва таала кыяматтагы абалды баяндап атат: "Ва ла тазиру вазиратун визра ухра." Бирөө бирөөдүн күнөөсүн көтөрбөйт дейт. Бирөө бирөөдүн күнөөсүн көтөрбөйт дегени кафирлар айтат эле. Пайгамбарыбыз доорунда, башкалар доорунда сахабалар мусулман болгондо келип алып, "Сен ушул динден кайт. Ата бабабыздын мурдагы эле динде жашай берейлик. Бул динди эмне кыласың? Эгер кыяматта бир күнөө болуп калса, ошол күнөөнү мен мойнума алам. Ошону мен жооп беремин. Жоопкерчилик менде болот" деген сөз айтат эле алар. Аллах субханаху ва таала бул жерде ошолордун айткан сөздөрүнө рад кылып атат. Алар кайтарып: "Ва ла тазиру вазиратун визра ухра." Бирөөдүн күнөөсүнү, бирөөдүн жүгүнү бирөө көтөрбөйт. Ар ким кылган күнөөсүнө жооп берет. Атасы үчүн баласы жооп бербейт. Баласынын кылган күнөөсүнө атасы жооп бербейт. Кызынын кылган күнөөсү үчүн апасы жооп бербейт. Аялы кылган күнөөсү үчүн эри жооп бербейт. Эри кылган күнөөсү үчүн аял жооп бербейт. Себеби ар ким өзүнө жооп берет. Ар ким өзүнө жооп берет. "Ва ла тазиру вазиратун визра ухра." Бирөө бирөөнүн жүгүн көтөрбөйт. Бирөөнүн күнөөсүн бирөө көтөрбөйт. Кыямат күнү келгенде ар кимдин өзүнүн кабыры болот. Кабырдан турасын, ар ким өзүнө жооп берет. Албетте, даават кылбасаң, айтпасаң, чакырбасаң, насихат кылбасаң ага жооп бересиң, ал башка маселе. Бирок нафсул күнөөнүн өзүнө ал өзү жооп берет. Өзү менен баштайт. Ал эми дүйнөдө бирөө күнөө кылса, бирөөгө төңкөп коюшу мүмкүн. Качып кетиши мүмкүн. Бирөөдү аягыдай каралап, күнөөкөр кылып, соттоп жибериши мүмкүн. Дүйнөдө боло берет. Ахиретте андай эмес. Кача албайсың, бирөөгө карала албайсың, жүгүңдү бирөөгө жүктөп өткөзүп кое албайсың. Мына ушуну Аллах таала айтат: "Ва ла тазиру вазиратун визра ухра." Бирөө бирөөдүн күнөөсүнү көтөрбөйт. "Ва ин тад'у мусқалатун ила химлиха." Эми бир жүгү оор адам чакырса дейт, "Мен жүгүңдү көтөрүшүп кой" деп, "Ла юхмалу минху шей." Анын бир дагы нерсеси көтөрүлбөйт дейт. "Ла юхмалу минху шей." Анын бир дагы жүгүнү же күнөөсүнү эч ким көтөрбөйт. "Ва лау кана за курба." Баягы чакырган адам анын жакыны болсо дагы дейт. "Ва лау кана за курба." Некен? Анын жакыны болсо дагы, атасы болсо дагы, баласы болсо дагы, кызы болсо дагы, аялы болсо дагы, жакыны болсо дагы эмне кылса, ал кел менин жүгүмдү көтөрүшүп кой. Яни күнөөмдү алышып кой. Мына күнөөңдү сен ал, мына мен алайын деп бөлүшөйлү десе, Алла таала айтат: "Жок, ла юхмалу минху шей." Кичинекей күнөөсүн дагы бирөө көтөрбөйт. Бирөө мойнуна албайт. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн ар ким өзүнө жооп берет. "Yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi." Ошон үчүн эч ким бирөөгө бирөө жооп бербейт. Мына ушул аятта Аллах айтып атат: "Аллахым ва лау кана за курба." Чакырган адам анын жакыны болсо дагы, ал чакырып мага жардам берип кой десе, жардам бере албайт. Эми Аллах субханаху ва таала ахиреттеги эрежени айткандан кийин, эми ким бул хидаятка келет, ким хидаят кабыл алат, алардын сыфаттарын айтат: "Иннама тунзирул лазина яхшауна раббахум бил гайб." Алладан корккондор, сенин насихатын кабыл кылгандар, яхшауна раббахум бил гайб. Көрдүңөрбү? Көрбөстөн туруп гайыптан Алладан корккондор, Раббилерден корккондор. Мына ушулар эми сенин насихатын кабыл кылат дейт. Алланы көрбөстөн иман келтирип атабыз. Ушуларга эми насихат, хидаят пайда берет дейт. Экинчиси вақамус сала. Алар эмне кылат? Намазды тургузат деп атат. Алар Алладан коркот, намаз тургузат. Үчүнчүсү ваман тазакка фа иннама ятазакка ли нафсихи ва иналлахил масир.
Ал эми ким өзүн тазамын деп тазаласа, fa inna yatazakka li nafsihi. Анын тазалыгы өзү үчүн дейт. Эми мен тазамын, жакшымын, намаз окудум деп Аллага бир пайда кыла албайбыз, пайда бере албайбыз. Алланын баркы, кадыр баркы өсүп кетпейт, көтөрүлүп кетпейт. Түшүнүңөрбү? Анын кылган тазалыгы, жакшылыгы, амалы өзү үчүн гана болот. Башкаганын кереги жок деп атат. Wa man tazakka fa inna yatazakka li nafsihi. Түшүнүктүбү? Бул жерде Аллах субханаху ва таала башында айтты. Алланын корккондор гана иман келтирет деди, намаз окушат деп туруп, эми булар өздөрүнүн түшүнүп кетпесин, биз мындай экенбиз, жакшы экенбиз деген бир ой болуп пайда болуп калбаш үчүн Аллах таала "Ман тазакка фа иннама ятазакка ли нафсиhi" деген аят алып келип койду. Ойлобогу мен жакшымын деп, сен жакшы болсоң, ал жакшылыгың өзүңө. Сенин жакшылыгың менен Аллахтын кадыр баркы көтөрүлүп кетпейт. Сен жаман болсоң, Аллахтын кадыр баркы түшүп кетпейт. Ким не кылса, ал өзү үчүн. Вала тазир вазиратун визра ухра, бирөөнүн жүгүн бирөө көтөрбөйт, бирөөнүн күнөөсүн бирөө көтөрбөйт. Ва илаллахил масир, баарыңар акыры Аллахка келесиңер деди. Андан кийин Аллах субханаху ва таала хак менен батылды кайра түшүндүрүп атат. Хак менен батылды кайра түшүндүрүп атат. Аны ва ма яставил а'ма вал басир. Көзү көрбөгөн сокур менен көзү көргөн адам барабар эмес дейт, бирдей эмес дейт. Экөө тең эмес. A'ma ва басир бетте мусулман менен кафир мисалын айтылат. Эми кафир менен мусулман менен кафир экөө бирдей эмес деп атат. Кафир барган жер дозок болот, мусулмандыкы бейиш болот иншалла. Ал туура жүрдү, ал туура эмес жолду жүрдү. Ошон үчүн ва ма яставил а'ма вал басир. Көр менен көз көргөн адам бирдей эмес дейт. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн бетте мисал эмне кафир менен мусулмандыгы. Эгерде жалпы адамзатын алып койсок, мутлак эле анда кээ бир а'ма басирден жакшыраак болуп калышы мүмкүн. Себеби мусулманда аъмалар бар да көз көрбөгөн. Мусулман көзү көрбөгөн аъма жакшы амал кылып, ал көз көргөндөн өтүп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн бул жерде мисал эмне үчүн болуп атат? Кафир менен мусулманды айтып атат. Эч качан кафир менен мусулман көзү көргөн адам менен сокур бирдей эмес. Вала зулумат вала нур. Жана караңгылык менен жарык да бирдей эмес. Караңгылыктан мурат бул кафир, мушриктер, нурдан мурат мусулмандар. Туурабы? Ва зулумат dedi, зулумат жам сыйгасы. Демек караңгылыктын жолу аябай көп. Бүт баардыгы караңгылык. Нур бир эле нерсе. Ал ислам дини. Бир эле нур бар, хидаят. Ошон үчүн нур деген муфтат келет. Вала зулумат вала нур демек не болду? Эч качан караңгылыктар менен нур бирдей болбойт. Караңгылык, караңгылык. Ал эми нур, хидаят ал нур. Ал чырак, ал жарык нерсе. Анан вала зиллу вала харур. Аллах таала айтат, көлөкө менен валал харур, көлөкө эмес деп айтылат. Көлөкө менен күн тийип турган жер экөө бирдей эмес. Эми бул бейиште айтып атат. Бейиштеги көлөкө болгон жер менен дозоктун күйүп турган жери бирдей эмес деп атат. Алар бирдей эмес. Ва ма яставил ахя валал амват. Анан кайра айтып атат, өлүктөр менен тирүүлөр бирдей эмес деп. Өлүктөрдө мисал кафирлар. Тирүүлөрдө мисалы ким? Мусулмандар. Ошон үчүн Аллах айтып атат: "Ва ла яставил ахя валал амват." Жана тирүүлөр менен өлүктөр дагы барабар эмес. Инналлаха юсмиу ман яша. Эми Аллах кимге кааласа ал уктурат. Кимге кааласа Аллах таалам хидаятты уктурат. Анын жүрөгүнө, кулагына хидаят түшөт, келет. Жүрөгүнө хидаят келип калган адам ал хидаятты берет. Ал кимди кааласа уктурат. Түшүнүңөр, ошону айтып атат: "Ва инналлаха юсмиу ман яша." Кимге кааласа Аллах хидаят берет деп, уктурат деп атат. Демек бизге хидаят берди Аллахтын чоң неаматы. Биз айтпашыбыз керек, мен татыктуу элем, ушуга мени ылайык элем, Аллах берди дебешибиз керек. Бул неамат алынып калышы мүмкүн. Аллахым товфик берди, Аллах мени жакшы көрүп берди деп сүйүнүшүбүз керек. Түшүнүңөрбү? Экинчиден коркуш керек. Сүйүнсө да болот, коркутуган жери да бар. Мактанып, менин өзүм ушуга татыктуу десең, Аллах алып коюшу мүмкүн. Аллах сактасын. Ошон үчүн Аллах таала айтат: "Инналлаха юсмиу ман яша." Аллах кимге кааласа эмне кылат экен? Хидаятты уктуруп коет. "Ва ма анта бимусми'ин ман фил кубур." Сен кабырдагыларды угуздура албайсың деп атат. Яни кабырдагылардан мурат кафирлар. Кафирлар эми өлгөн адамдар деп атпайбы? Алар өлгөн адам сыяктуу, алар сен уктура албайсың дейт. "Ин анта илля назир." Болгону сен эскертүүчүсүң, эскертип турасың дейт. Түшүнүңөрбү? Демек хидаятты Аллах берет, пайгамбар да бере албайт. Ошон үчүн пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи ва салламга Аллах таалам "Иннака ла тахди ман ахбаб, валакинналлаху яхди ман яша" деген. Пайгамбарыбыз дагы өзү жакшы көргөн авасыны хидаятка алып келе алган эмес.
Ошон үчүн хидayat Аллахтын колунда. Аллага шүгүр кылышыбыз керек. Аллахын тандап, ошол хидayatты бизге берип отурат. Ошол хидayаттын берекетинен намаз окуп, Аллахтын сүйүктүү китебин окуп отурабыз. Бул эң чоң неамат. Алла таалам дайым кылсын, хайырлуу кылсын. Эми бул жерден Аллах субханала таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга көңүлүн көтөрүп атат. Пайгамбарыбыз айтып атат, эгер сени коомуң жалганчы деп сага ишенбесе, кыжаат болбо деп атат. Кыжаат болбо. Сага чейин канча пайгамбар келсе, бүт баары ушундай жалганчы деп ишенген эмес. Жалганга чыгарган, сыйкырчы деген, кууп чыккан, сен ага кыжаат болбо. Бул элдер менен пайгамбарлар ортосундагы мамиле ушундай деп Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын кыжааттыгын жоготуп атат. Түшүнүңөрбү? Адам кыжаат болуп калса жаман да, ошол кыжааттык болгон немени, ой фикирди, кайгыны Алла таалам кетирип атат. Эгер сени коомуң сени жалганга чыгарса, сага чейинки пайгамбарларды дагы жалган дешкен. Жаатухум русулухум бил байинат. Аларга да пайгамбарлар далилдери менен, ва биз зубур вал китабил мубин, ва бил китабил мунир. Ачык нурлуу китептер менен келген. Далилдери менен келген Таврат, Инжил, Забур, Суфуф Ибрахим, Муса бүт баарын алып келишкен. Аларды дагы 100% аларга мусулман болгон эмес. Эргешкени болгон, эргешпегендери болгон. Ошон үчүн сага коомуң эргешпей жатса, сени куугунтабаса, сага ишенбесе, сен ага кыжаат болобу деп Алла таала эмне кылды? Пайгамбарыбызга тескин, пайгамбардын жүрөгүнө эмне кылды? Мындай сүкүн, бейпил, рахат болгонго үндөп атат. Түшүнүңөрбү? Тынчтанганга үндөп атат. Эми Аллах айтат, "Сумма ахасту аллазина кафару." Эми айтпадыр, ушундай инкар кылгандар да болду. Кийин бирок ишенбеген, пайгамбарга каршы чыккандарды ахасту аллазина кафару, аларды кармадым дейт. Ушап алдым дейт. Аларды каймап алдым. Фа кайфа кана накир. Эми карап көрчү менин азабым кандай болду дейт. Иман келтирбегендер кармап алып, эмне кылдым? Аларды азаптадым. Эми алардын азабы кандай болду дейт. Тап кетти. Аллах коебуз. Түшүнүңөрбү? Демек эмне болду? Аллах субханала таала "Сумма хасул лази кафару фа кайфа кана накир" эмне кылдык дейт? Биз аларды кийин азабын бердик дейт. Яни бул дүйнөдө эмне кылат? Иман келтирбеди, пайгамбарга ишенбеди. Алла таалам кааласа дүйнөдө азабын берип коет. Кааласа ахиретте. Көбүнчө алдыңкы мурдагы пайгамбарларга Алла таалам дүйнөдө да азабын берген, ахиретте да берген. Мына ошону айтып атат, "Кайфа кана накир", эми карачы менин накир, бетте азап манасында. Менин азабым кандай болгонун карачы дейт. Ортодо бир аят келиптир. "Инна арсалнака бил хак башира ва назира, ва ин мин умматин илла кhala fiha nazir" деген аят келиптир. "Инна арсалнака бил хак", албетте биз сени чындык менен, акыйкат менен жибергенбиз. Эмне кылып? Башира ва назира. Пайгамбарлардын иши ушул башир, назир болгон. Башир деген аягындай сүйүнчү, жакшы сөздөр айтуу, кубантуу, сүйүнтүү. Назир деген коркутуу, билесиңер. Пайгамбарлар эки нерсени сөзсүз алып келген. Ошон үчүн пайгамбарлардын муроскорлору да эки нерсе болуш керек. Аллах субханала таала пайгамбарларды жибергенде, пайгамбарлар башында көбүнчө назир кылган. Ахиретте эскертип, азапты эскертип келген. Куран көрсөңөр назир көбүрөөк келип атат. Андан кийин башир келе баштаган. Ошон үчүн назир да керек, башир да керек. Сүйүнгөндө жакшы, артынан коркутуп да туруш керек. Ошон үчүн Алла таала айтты, сени биз хакыйкат, чындык менен башира ва назира, башир, назир кылып жибердик. Ва ин мин умма илла кhala fiha nazir. Канча үммөт келген болсо, алардын бүт бардыгына пайгамбар келген дейт. Кhala маза манасында. Fiha nazir, назир бетте ошо коркутуучу, эскертүүчү. Канча үммөт келген болсо, аларга эмне? Ар бир үммөт өзүнүн доорунда өзүгө жараша коркутуучусу, эскертүүчүсү болгон. Же пайгамбар болгон, же Алланын бир достору болгон, авлиялар болгон, кыскасы эскертүүчүлөр болгон. Эскертүүсү жок үммөт болгон эмес. Бардык үммөттө эскертип туруучу, насихат кылуучу адамдар болгон. Түшүнүңөрбү? Демек, бул аят менен эмне болду? Куран-ы Керимдин бүгүнкү аятыбыз иншалла сурабыз аягына чыкты. Бүгүнкү сабакта негизинен Аллах субханала таала өзүнүн кудуреттерин баяндады. Биринчиден адамдын жаралышын, кантип жаралгандыгын, кандай абалдарда бүт бардык Алланын контролунда экендигин айтты. Андан кийин суунун өтө чоң неамат экенин, суудун пайдаларын айтты. Андан кийин мына жашап аткан күн, түн Алланын колунда экенин, анын пайдасын айтты. Андан кийин биз муктаж экенибизди айтты. Андан кийин бирөөдүн жүгүнү бирөө көтөрбөйт, бирөөнүн күнөөсүн бирөө көтөрбөйт, аны айтты. Андан кийин Аллах субханала таала мисал катары акыйкат менен батылды 3-4 мисал менен түшүрдү. Биринчи, сокур менен көз көргөн адам бирдей эмес деди.
Karangılık menen jarık birde emes dedi. Kölökö menen күн тийип турган birde emes dedi. Tiri menen өлүk birde emes dedi. Ушулар менен Allah subhanahu wa taala hak menen batılды ne ayırmaya düşündürdü. Эми ушул hakты жеткизген пайгамбарларды айткандан кийин рисалат аларга каршы чыккандарды азабын айтты. Эргешкендерге пайгамбарлардын кандай нематтары болот, аларды да Куранда Алла Таала айтат. Кийин аятта айтат. Демек не болду? Куран-ы Карим бул хидаят китеби. Курандын ким хидаят издесе таба берет. Хидаят китеби. Алдыңкы коомдорду айтышынан максат силер ошолорго окшоп калбагыла, ошолордун жолун жолдобогула, силер өзүңөр пайгамбарларды ишенип ошолордун артынан жүргүлө деген максатта Аллах субханаху таала алдыңкы өткөн коомдорду эскертет. Түшүнүңөрбү? Аллах субханаху таала баарыбызды ыйманыбызды кем кылсын. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.